чечиликтер жарала берет экен. Ошондуктан азыркы суроо берип жаткан мен жашоодогу өзүмдүн миссиямды кантип табам, өзүмдүн жашоодогу предназначениямды кантип табам, мен эмнеге жаралдым, эмне иш кылам, колумдан эмне келет дегендер болсо, дүйнөдөгү бүт бардык адамдардын колунан бардык нерсе келет. Сиздин колуңуздан да бардык нерсе келет. Мен ушул кезге чейин даже мен оюма да келген эмес, мен китеп чыгарам деген нерсе болгон эмес. Ошол китептерди 7 ай жазып, где-то бир 4-5 айга келгенде даже менде үмүтүм үзүлүп калган учур болгон. Муну ким окуйт, кимге кереги бар, мен эмнеге кыйналып атам, мен өзүм билдим болот да, мага башка бирөөлөргө үйрөтүп, аларга ушинтип бөлүшүп эмне кереги бар деген ушундай үмүтсүздүк да болуп атты да, ушундай тоскоолдуктар болуп. Ошол учурда сизге сыноо экен, дальше алып кетесиң же артка карап, же болбосо ордуңда туруп кала бересиң дегенчи. Ошондон кийин аягына чейин чыгардым китепти. Чыгаргандан кийин деле менде баары гладкий болуп кеткен жок. Кыйынчылыктар болуп атты. Китептерди доставка кылып атканда түшүнбөстүктөр болуп атты. Туура эмес адрестерге жетип. Биринчи жолу да менде эч кандай опыт жок, эч кандай тажрыйба жок. Ошон үчүн кандай гана иш баштаганда ошол сомнение, страх деген нерселерди жок кылыңыздар. Бул даже Кудайга да жакпаган нерсе. Динде дагы айтат го, күмөнсүрөө, шек саноо деген. Мага ишенгиле, күмөнсүрөө болбосун, шек саноо болбосун дейт. Ушундай чын жүрөгүңөр менен ишенип өзүңөрдү арнагыла, мен бардык мүмкүнчүлүктөрдү силер үчүн жаратып берем дейт. Ошон үчүн жанагы дин боюнча китептерди дагы, психология боюнча китептерди кандай гана болбосун китептерди окуп жатканда, ар бир тамгаларына чейин маани берип окуган болсок, ошол тамгалардын ар бири биздин эмебизге, аурабызга, биздин денебизге сиңип, анан бизге эме алып баштайт, жардам берип баштайт. Эми мына ушундай 23-көнүгүдө жашоодо миссиямды кантип табам дейт. Эгерде колуңузда бүт бардык нерсе болсо, акчаңыз, байлык, бийлик, бүт баарыңыз даяр болсо, эч нерсеге муктаж болбосоңуз, анда эмне менен алектене элеңиз? Мына ушундай суроолорго жооп бересиз. Жашооңузга эмнелер рахат тартуулайт? Айтор бул жерде канча суроо? Бир 10-15ке чейинки суроолор бар. Ошол суроолорго жооп берип, бул жерде мындай бош ордуктарга жооп жазып, андан кийин башкадан окуп изучать этесиз. Өзүңүздүн жоопторуңузду кайрадан окуп, эмне үчүн мен ушинтип жооп бердим? Ошол жооп бергениңиздин артында да кандайдыр бир себептер бар. Бир нерсе бар. Жөндөн-жөн жазып койгон жоксуз да. Ошону дагы сиз өзүңүздүн мына ойлоруңузда, жан дүйнөңүздө болуп жаткан сөздөрдү бөлүшүп жатасыз. Мына ушундай кыздар. Анан эмне үчүн 100 күн деген суроолор болуп жатат. Эмне үчүн 100 күн? 21 күндүн ичинде адамга бир нерсе менен алектене берсе, уже привычка болуп калат деп айттым. 40 күн дегенде уже адам полностью ошол жашоо менен өзүн түптөп баштайт. 40 күн бою алектенип баштаганда. Уже мисалы фитнес менен алектенгенде дагы 90 күн дейт да. Эми фитнес тренерлерчи 90 күндүн ичинде сен өзүңдүн идеальный формаңды түзүп аласың, идеальный формаңды создавать этип аласың дейт. Ошонун сыңарындай эле психологияда дагы өзүңүздөрдүн духовный, руханий жактан күчтүү болуп, психологический жактан күчтүү болуп, абсолютно ушундай өзгөрүп, ой жүгүртүүнү, ойлонууну, мышление, адамдар менен чөйрө бүт баарын өзгөртүү үчүн мына ушул 90 күн эмес, 100 күндүн ичинде сизге толук турда өзгөрүүлөрдү берет. Эгерде сиз ушундай серьезный подход кылсаңыз, анан фитнес залга барганда деле мисалы машыгып барасыз. Барды деген эле, барды келди деген эле отметка болбосо, жөн машыкпай эле ичинде айланып жүрө берген болсоңуз эч кандай результат бербейт. Ошол 90 күн ичинде тердеп, жанды кыйнап, мына ушундай эме менен иштеш керек. Чарчадыңызбы, ага карабайт тренер. Иште. Эгерде мисалы приседание кыла турган болсо, фитнес тренер приседание кыласың десе, 20 жолу кыл дейт. Ошол учурда сиз уже чарчап 10 жолу араң кылган болсоңуз, ага карабайт. 20 жолу кыл дедимби, 20 жолу кыл дейт. Ошонун сыңарындай идеальный жашоону түзүш үчүн башында аябай катуу аракет кылыш керек. Өтө каалап айтам, желание жок, энергия жок деген нерсе болбош керек. Эгерде каалоо болгон болсо, ал нерсеге карабайсыз. Чарчап атасызбы, жаныңызда кимдир бирөө тоскоолдук кылып атабы, сизди сөз кылып атабы, ушак кылып атабы, сиздин фокус вниманияңыз башка эмеге бурулат. Кээ бирки аялдар бар, алсыз аялдар. Психологический жактан алсыз, физический жактан алсыз, өзүн такыр эле жоготуп салган, чачыранды болуп кеткен аялдар эми аракет кылып баштайт.
энергиясы буякка кетет, дагы буякка кетет, ойлор тияка кетет. Анан өткөн жашоосун ойлоп калып ошол жерде нервный срыв болуп, апатия болуп отуруп калат. Андан кийин дагы аракет кылып баштайт дагы. Түп биз бойдон ошол максатына көздөй кетпестен чачырап кетип берет. Ар кимге көңүл бурат, ал менен урушат, муну менен урушат. Өткөн күндөрүн изчат этип дагы, короче, ушундай майда чүйдөн нерселер. Бул жакта WhatsApp'тан аябай көптөгөн смстер келип жатат. Ошондуктан мен сиздерге айтат элем, ийгиликтин эң башкы биринчи кадамы чындыгында кыйын, чындыгында бир аз мээнетти талап кылат, бирок ошол мээнетиңиздин акыбети 1000 эсе болуп кайтып келет. Мен деле кокустан эле чыгып калганмын. Эч кандай бир менде болгон калуу болгон. Менин максатым ушул кезге чейин мен жолдошума жардам берип, кинолорду монтаж кылып, ошол камеранын артында эле калып кетем, кино тармагы боюнча кетем. Киного тартылыш үчүн эмес, жөн гана жардам берип, аны тартылгандарга бир аз эме боюнча жардам берем жолдошума. Ошол эле менин жумушум, мен уже аныктадым деп ойлогом. Өзүмдү алактыш үчүн, өзүмдүн что мурда кийин окуган билген маалыматтарды жөн гана бөлүшүп, соопчулук иретинде эле ушундай кылыш үчүн келип уже уланып кетти өзүнөн өзү. Бир видео тарткандан кийин все болду, мага эми башка эме менен алектенем деп баштаганда уже өзү эле тартып кете берет ийгиликчи. Сиз канчалык аракет кылбасаңыз дагы, каалабасаңыз дагы өзү эле сизди тартып кете берет. Потому что бул жакта идеялар биринин астынан бири как цепочка катары уланып кеткен, аны үзө албайсыз. Ошол идеяны ишке ашырбасаңыз, сиздин могу көкүрөгүңүз тынчыбайт, түнү дагы уйку бербейт, күндүзү дагы иш кылып жатканда ойлоруңуз ошол идеяларда боло берет. Ишке ашырыш керек муну. Биринчи эгерде ушундай кылган болсом, андан кийин ушул жумушту аткарам, андан кийин ушинтип отуруп ушул идеяны ишке ашырам деп, ошентип отуруп өзүңүзгө чоң мүмкүнчүлүктөрдү, мындайча айтканда, реальный план түзүп аласыз. Мына ушундай кыздар, жашоодо өзүмдүн миссиямды кантип табам деген суроо болгон болсо, мен сиздерге айтып жатам. Мен автомарафондо катышкандар болсо билет, автомарафондо жанагы машинаны эме белек кылгандан сырткарыдагы айымдарга цепочка, андан кийин жанагындай блокнот желаний, ушундайларды заказ берип, анан белек кылгам да башка айымдарга дагычы, марафонго катышкандарга. Ошол жерде Wishbox деген эмеден, Instagram баракчадан случайно мага рекламадан чыгып калып, жапжаш кыз экен. Анан эми жаны чыккан үчүн ал кызды деле тааныбайм, просто жаны чыккан үчүн мен ага жардам берейин, биринчи клиенти болуп, чтоб ошол кыз алдыда дагы умтулуп, мага ушундай крупный заказ түштү деп, ушундай бир эме болсун, стимул болсун деп, андан мен 15 дневник блокнот желаний заказ кылдым. Ар бир блокнот желанияны 1200 сом. Мага 1100 сомдон берди, 1200 сомдон кийин өз негизги баасы. Мен көп заказ кылган үчүн мага 1100дөн берди да. Анан ичинде обычный эле интернеттен скачать этилген сүрөттөр, 5 барак. Анда блокноттун өзү обычный блокнот. Анын башка эме тетрадь саткан жерлерде, китеп саткан жерлерде бар андайларчы, көп болсо бир 200 сомго аласыз, аябай сонун 250 сомго. Бирок ошону мен 1100 сомго алдым. Эч кандай деле көнүгүүлөр жок, жөн гана блокнот, анан жазып койгон. Аффирмациялар жазып койгон, орусча. Анан ошол сүрөттөрдү жармаштырыңыз, чаттаңыз деп ошентип койгон, башка эчтеке жок. Мына ошол жөнөкөй блокнотту 1100гө алган адамдар бар экен. Биринчи клиенти мен болдум, андан кийин азыр ал кыздын жумушу аябай жакшы болуп, аябай көптөгөн заказдар азыр аябай жакшы иштеп атат. Ага караганда мен сиздерге күн сайын көнүгүүлөрдү берип, ошол көнүгүүлөрдү, медитацияларды берип айткам, ошол жерде жазгам китепте. Эми бүгүн сизге берилген ушундай темадагы медитацияны аткарыңыз. Медитацияны аткарып бүткөндөн кийин дагы задания берилет. Ошол заданияларды сиз өзүңүздүн ичиңизде болуп жаткан сезимдерди, ушундай эмнени ойлодуңуз, эмнени кыялдандыңыз, кандай максатыңыз жаралды, өзүңүздү кантип сезип жатасыз, мына ушундай суроолорго жооп бериңиз деп ар бирин мен майдалап ушинтип чыгарып бергем да. Андан кийин 100-күн бүткөндөн кийин сиздерде эң аягында мындай болот. Мен бүттүм деген ушундай өзүңүздөргө өзүңүз кубанып, сүйүнүп, мен бүттүм. Жакында мага бир нерсе келатат, же болбосо балким максатыңыз аткарылгандыр. Китепти биринчи жолу баштаганда, башында биринчи барааны аттаганда эле киришүү сөзүндө
азыр китептин эң аягына өтүп 108 максатыңызды жазыңыз деген жазуу бар да, ошол эң аягына барып туруп 108 максатыңызды кээ бир айымдар 10-15 максат жазгандан кийин таппай калып атышат да. 108 максат уже аябай эме да. Эгерде сиздин могул эмелериңиз ачык болгон болсо, жан дүйнөңүз тынч, ушунчалык жашоого умтулуу, мен жашагым келет, жашоо мага аябай жагат деп чындап жашагысы келген эмелерде каалоолор аябай көп болот. Кээ бир кыздар, келиндер бар го, мен муну каалайм, мен муну кыламын, мен муну аламын деп күн сайын ар түрдүү каалоолорду кыла берет го. Мына ушул айымдардын каалоолору жазыш аябай жеңил. Эмне каалашым келет? Жөнөкөй нерседен мен эс алып таза абада отургум келет. Бул деле каалоо. Ошол каалоолордун бүт баарын 108 максатыңызды жазыңыз дагы. Андан кийин кайрадан китептин башына келип, биринчи күндөгү көнүгүүлөрдү аткарып баштаңыз деген. Ошол биринчи күндөгү көнүгүүлөрдү аткарып баштаганда уже өзүңүзгө мотивация бергенди үйрөнөсүз. Андан кийин акырындан аялдар, бул китеп аялдар үчүн да эми. Аялдардын тазалануусу боюнча. Кантип тазаланат? Тазалануунун кандай түрлөрү бар? Эмне кылса аял таза болот? Эми физический жактан алып карасак, күн сайын душка түшөбүз, ванна принимать этебиз, тазаланабыз, косуларды таратабыз дегендей. А бирок эмоциональный тазалануу, ментальный тазалануу, руханий тазалануу, андан кийин аялдардын жадыны боюнча аябай кеңири маалымат жазылган. Ошол жерде аялдардын жадында сакталып калган терс информациялардан кантип тазалануу. Сабактарга катышкан айымдар билет, эмне үчүн жатын, эмне үчүн ушундай. Ошонун сыңарындай ушул медитациялар берилген. Ошол экинчи күндөгү көнүгүүдө азыр мен сизге ушул жерде сизге белекке берилген медитацияларды угуп, тазалануу медитациясын аткарыңыз бүгүн деп. Айтор бул жерде аябай көп мээнет кеткен да. Анан кээ бир айтат, бул эме кымбат деле китепке окшош эмес, же болбосо мен китепти кымбат баалуу барактардан жасап туруп, сыртын кооздоп, ичинде эч кандай керектүү маалымат жок. Жөн гана китептердин арасында ар түртүлүп калып кетсин деген ойдо жасаган жокмун. Андай китептер чыгат, буюрса көрөсүздөр. Андай китептер чыгат, сыртын ушунчалык кооз, жашынакай кылып кооздоп туруп, кээ бир китептер болот го. Бирок мен жана Москвадан заказ берген китептерди аябай сыртындагы темасына кызыгып, ушундай бир эме менен обложкаларына кызыгып алам. Эч кандай маалымат жок. Эч кандай мага керектүү эмелер жок. Барактап жатат азыр үйдө. Уже менде кандайдыр мүмкүнчүлүк боло калганда Инстаграмда конкурс уюштуруп, ошо китептерди берем деп калам кээде. Анан ошондуктан мен бул китептерди күн сайын барактап отуруп, мына ушундай эмелерине, ушул жерлерине сиздин бармагыңыздын изи түшүп, тытылып, жыртылып, анткени динде да жазылат, китеп жөн турбасын, окуңуздар. Окубасаңыздар дагы барактап туруңуздар деп айтылат. Ошон үчүн адамдын сырткы мүнөзүнө көбүрөөк маани берип, сырткы келбетине көп претензияларды койгон адамдар мына ушундай сыртына карап турган билет. Адамдын ичинде, китептин ичинде кандай информация бар экен, мага керектүүбү, керектүү эмеспи деген уже ой жүгүртүү жок. Главное, что кармады, болду. Болбогон эле китеп турбайбы? Конечно, башында айткан, баягы эмек издательге барганда ушундагы сонун кылып, ушинтип берели, мынтип берели деп. Потому что биринчиден аябай көп расход кетет. Анда слишком кымбатка түшүп калат. Экинчиден, уже бул китепти менде информацияны жеткирүү эмес, жөн гана сыртын гана кооздук үчүн көрсөтмөгө коюп койгондой калыш керек экен да. Анан мен айттым, мага эч кандай менин кереги жок. Мага жөнөкөй, бирок ошо китептин ичин ачып окуганда ичине сүңгүп кириш керек адам. Адамдын ойлору тынчтаныш керек. Өзүн жоготуп, ошо китепке киргизип, ой жүгүртүүсү иштеп башташ керек. Мага кереги жок, колуна кармап, жөн гана көргөзмөгө коюштун деп. Алар менен чоң кишилер да ушинтип айтканда, алар аябай таң калган да. Анткени алар күн сайын ошол жерде китептерди чыгарып, аябай көптөгөн эмелерди чыгарып жүргөн кишилер. Китебиңди бер, биз окуп чыгалы, анан кийин чыгарып баштайбыз деп айтты. Анан бердим, өздөрү редактировать этишти. Анан ошондо ошол китепти чыгарып аткан мындай улуу жаштагы эле киши айтты: "Мен сенин китебиңди ашыкчасы менен чыгарып, өзүмдүн эмеми дагы белек кылайын, уруксат бересиңби?" деп калды. Мен уруксат бердим. Мейли, алыңыз, окуңуз. Аял дагы чалып, аябай благодарность билдирип, биз ушунча жашка келип мындай китептерди окуп атырбыз. Көрсө, китепти окуганда адам рахаттаныш керек экен. Жан дүйнөсү тынчтаныш керек экен. Ошол китептин ичине кирип кетиш керек экен. Потому что билесиздерби, мурдагы адабияттарды окуганда, кыргыз адабияттарын же русский литератураларды окуганда ушундай
адамда визуальный эме жаралат да, ошол каармандарды өзүңүз кандай түс берип, өзүңүз каалагандай образ берип, ошону сиз өзүңүз элестетесиз. Мисалы, мен билем канчанчы класста экен, жана жолборс терисин жамынган баатыр дегенде Тинатин, Тариэл деген эмелерде, каармандарды мен өзүмчө Тариэлге башкача образ бергем, Тинатинге башкача образ бергем. Анан кызыгып башка өзүмдүн классташ кыздарымдан сураганда, алар сүрөттөп берсе башкача да, такырчы. Мына ошондо адамда визуальный эмеси аябай күчтүү болот. Даже ошол адамдар китеп окуп туруп өзү образ жаратканда, даже ошол адамдар өздөрүнүн максатын даана элестете алат, конкретно элестете алат. А кинодо такыр башка. Кинодо даяр эле көрүп отура бересиз да, таптаяр. Сизде актер даяр, эч кандай образ бере албайсыз, ой жүгүртө албайсыз, азыр эмне болот экен дегенди жөн гана көрүп отура бересиз. Уже бул жерде мээ тупить этип баштайт. Мээ деген иштебейт дагы, биз сизге даяр нерсени алып келип койду, а мээни кыйнаш керек. Мени канчалык кыйнаган сайын ошончолук каттуу иштейт. Жанагы Чернышева деген орус аялды жөнүндө мен сиздерге пост кылып жазгам. Ошол аял уже 80ге чыгып калды, бирок сүйлөгөн сөздөрү мээ боюнча исчет эткен ушундай кыйын аял, окумуштуу. Ар бир адам Моцарттай болуп төрөлө алат дейт. Моцартты билесиз да, музыкаларын, ошол музыка жаратып, эме Моцарттай, Бахтай болуп төрөлө алат. Бирок андай боло алышпайт дейт да. А Моцарттар жөн гана олтурса эле ошондой музыканы жаратып койгон жок да. Алар деген күнү түнү Кудайдан суранып, мээсин иштетип, ар бир ноталарды бири-бирине байлап, кайра повтор кылып, кайра угуп, башка адамдарга да как угуучу катары өздөрүнүн ошолордун ордуна коюп олтуруп, анан ушундай произведенияларды жаратышкан, ушундай музыкаларды жаратышып, өздөрүнүн атын Моцарт, Бах деп калтырып кетишкен. Ошонусуңарындай биздин жашообуздагы кыйынчылыктардын баардыгы ошо мээбизди иштеткибиз келбегенден, жалкоолуктан келип чыгат. Анан отуруп алып жөн гана сындап, ар кандай комментарийлерди жазып, жамандап, тоготпой ушундай эмелерди жазыш аябай оңой. Кайсы бир жылдары менде ошондой болгон, потому что адам өзүн реализовать эте албай калганда, уже өзү эмне осознанно билбей калганда күйүкчөлдүк, зависть пайда болот. Өзү дагы бирок билгиси келбейт, ошол нерсени кабыл алгысы келбейт, түшүнгүсү келбейт. Мен бул уже алдыга карап кетип атат, мен бир жерде олтурам деген нерсе болуп атат, а бирок колуңан келген ушул нерсени кылдыңбы сен дегенде болуп, баягы адамды издевать этип баштайт, адамды басынтып баштайт. Ошон үчүн адамды басынтып сүйлөгөн адамдарга байкоо жүргүзсөңүздөр, жашоодо эч нерсе жетпей калган, кыялдарын ишке ашыра албай калган, жана жашоодо өзүн реализовать эте албай калган адамдар, ушундай адамдарды басынтып, минус жактарын издеп, ушак сүйлөп, анын жашоосуна обсуждение кылып, ушинтип баштайт. Ошондуктан мен сиздерге айтат элем, бизде азыр көптөгөн аялдар, айымдар, эми биздин жашоодогу эң биринчи максатыбыз бала төрөп, баланы идеальный эми тарбия берип, татыктуу тарбия берип. Мына ушул эң негизги максатыбыз. Бирок ошонун арасында майда максаттарды ишке ашыра алсак, бизде уже жашоого болгон желаниябыз көбөйө берет. Өзүңүздөр билесиздер, бүгүн саат 13:00 биздин закрытый түз эфирибиз башталат. Каалоочулар келип катышсаңыздар болот. 1 сааттык түз эфир. Ошол жерде эмелерди, аялдын энергиясы боюнча сабактарды өтүп, сүйлөшөбүз. Андан сырткары, буюрса ошол августтун аягында ошо туулган күнүм. Ошо туулган күнүм ичинде бул китепти акция катарында чыгаргам. Аялдын энергиясы деген марафондо ошо маалыматтар бүт баары даяр турат. Ошол маалыматтарды, сабактарды китепке кошуп берем. Китепке кошуп 15 медитация да берем. Алып, катышып, окуп, өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдөн 100 күн өзүңүздөргө убакытты кантип арнай албайсыздар, 100 күндүк убакытты. 100 күнүнө жок дегенде 5 минутадан убактыңыз кетет максимум. Анан ошол 5 минуттанда өзүңүздөргө ыра көрбөсөңүздөр, анда кантип өсөсүздөр? Сиздерге эч ким даяр алып келип бере албайт. Сизге эч ким, мисалы, мен үйүңүздөргө барып, түнү күнү сиздин колуңуздан жетелеп, давай мону жаз, мону кыл деп айта албайм. Сизге эч ким, апаңыз дагы сизге ийгилик кылып, ийгиликти алдыңызга алып келе албайт. Ушинтип эми жашоого налыган сайын жаныңыздардагы керектүү жакын адамдарыңыз да сизден качып берет. Потому что азыр адамдар канчалык энергичный болгон сайын ошол адамдардын жанына тартыла берет. Энергия бул магнит деп айткам, жана түз эфирлерде, закрытый сабактарда. Энергичный адамдардын жашоо айланасында ошончолук адамдар көп болот. Байкап көрсөңүздөр, өзүңүздөр деле жактырбасаңыздар керек. Налып, кечкен нараачылыктарды айтып, жаман проблемаларды айтып берген адамдын жанынан
качканга аракет кылып баштайсыздар. Эми мурда ошондой адамдар көп болгон үчүн ошол бул жериндеги эмесин көкүрөгүн бошотуп алып туруп, бири-биринин арманын айтып, анан бошоп кайрадан ошол тиричиликке аралашып кетип, ушундай эмелер көп болгон да. Ал кезде интернет жок, мурунку менин апамдын эмесин билем да эми. Ошондуктан азыр бизде чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Аябай чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Мен кала берсе, эмне үчүн бул динамикти мен эмне үчүн колдоном? Бир эмени динамик эмес, бул китеп. Бул китепти эмне үчүн мен колдоном? Өзүмдө бар туруп, мен өзүм колдонбосом кандай болот? Мисалы, бир китепти толтуруп бүттүм, ар бир күндөгү эмелерди, көнүгүүлөрдү. Мурдагы китептеги толтурган эмен башкача, а кийинкисинде такыр башкача результат берип атат. Мисалы, биринчи китептеги жазган 108 максатымдын где-то бир 50-60 аткарылыптыр. Андан кийин уже экинчи китепти баштадым. Күн сайын мен ошо жазган максаттарымды окуп чыгам. Кайсы бири аткарылган болсо, птичка коюп коем. Андан кийин аткаруу электерине тийбейм. Анан эртеси күнү дагы где-то бир неделядан кийин дагы ушинтип окуп баштайм. Окуй берем. Кээде аткарылганын өзүм деле байкабай калам, кээде аткарылбай калса, ну ладно. Бир күн болсо, бир күн аткарыла турган өзүнүн убагы келет. Потому что максаттардын аткарылышы дагы бала төрөлгөндөй эле процесс. Биринчи зачатие болот, баланы уруктандырат.